Ассаламу алейкум туугандар, мекендештерим, мен Алтайлык кыргыз Данияр. Кандайсыңар, жакшыбы, жүрөсүңөрбү? Туугандар, көптөн бери видео тартпай атасың, үйлөр чыкпай жатат деген суроолор көп келип атат. Телефон аябай чарчап калды, чындап. Чалып атат, бирок мен чарчаган жокмун. Мен өзүмдү жардамды сиздер үчүн аябайм. Азыр мындай ситуация болуп атат. Мына ушу үйлөр тууралуу эмнеге чыкпай койду үйлөр деп суроолор келип, ар кандай суроолор келип атат. Үйлөрдүн себеби, чыкпаган себеби көп үйлөр бар. Бирок мына биздин мекендештер бир аз туура эмес иштерди кылып койгон үчүн кандай туура эмес? Эл мисалы арка жактан келди, Москвадан келди, азыр мына бир инибиз келгенине 3 күн болду, 4 күн болду. Бир Нурлан деген менен тең адам экен, дос деп айтсам болот. Досум келиптир. Аларга үйлөр таап, уже барып видеолор чыгарганбыз. Бирок ошол видеодо номерлери чыккан болчу да. Эл ошол моментте номерлерин сактап калыптыр. Ошол номерлерге кайра эле чалый берип, ал адамды эмеге көтөргөн да, эмесинчи, настроениясын. Мен үйүмө спрос ошондой экен депчи. Ошончо адам чалды го, мен эмне арзан сатып атамбы деп ойлонуп, арасында албетте ошол чалган арасында ошондой акылдуулар бар экен, жаманды сүйлөбөйүн. Акылдуу адамдар бар экен, баасын көтөрүп коюп, мен мынча берем, сен ага отказ кылып кое бер деп айткан, точно айткан. Бул уже белгилүү, уже ушундай сөз болду. Анткени мен прямой эле чалып сурадым. Сен саттыңбы? Бирөөгө десем саттым. Добавь эле деп айтып атат. Ошол канчага көтөрдүңөр, кандай кылдыңар, бул туура эмес, достор. Бул туура эмес. Макул, эми сиздерге насип кылыптыр, ошондой жол менен насип кылыптыр. Бирок бияктагы адам 3 күндөн бери менет кылып, бияктан келип, сүйлөшүп эме кылганы калды да. Бирок алга дагы насип кылат буюрса, аны азыр чуркатабыз, үйүн табабыз буюрса. Убакыт жоготкону, анан баягы өкүнгөнү, өзүбүздүн кыргыз ушундай кылып турса, эртең келип кантип жашайт могу жерде деген суроо чыгып атат да. Биз билебиз да анан ушул үйгө келгенбиз депчи. Ошондуктан алыс болгула, ошондой кылгандан алыс болгулачы, сураныч, достор. Анан үйлөр чыкпаган себеби, бияка келип калган адамдар көбүп кетти. Алар менен ошол документи, үйдүн ээси 1 эмес 3 болот экен, анан далевой болот экен. Ошол нерселер бир аз тоскоолдук кылып атат, менин убактымды алып атат. Анан аларды бир жерге топтош биринчиден кыйын экен. Кандай? Алар бир үйдө жашабайт экен да бул жерде. Баласы чоңоюп калса, башка шаарга кетет экен, регионго кетет экен. Аны иштеген болот ал мезгилде. Ошол эмесинде үйдүн, алдагы үйдүн ээси болуп калат экен, атасы, баласы жазылган болсо прописка боюнча. Ошондуктан баарын чогултуп, бир күн эме кылып, ошол сүйлөшкөндөн кийин ошол күнгө келейин деген мезгилде так бир нерсе болуп, с работы не отпустили. Жумуштан коюп жибербеди, болбой калды деп ушундай күндөр да болгон. Ошон үчүн менин убактым башка үйлөрдү издеп эме кылганга жок болуп атат. Анан ээлери дагы жок болуп атат. Үйлөрүн таштап кетип 10 жыл мурда же 2 жыл мурда башка регионго көчүп, региондо эмесини, телефон номерин алмаштырып берет экен. Бирок бүгүн жакшы жаңылык бар. Өкмөткө кирдик. Өкмөттөн мен сүйлөштүм өкмөт менен. Өкмөт жакшы кабыл алды, жакшы сүйлөштүк. Мен сунуштарымды айттым. Ушундай сунуштарым бар. Ошол градостроительный проекттин бар да, бар. Ошол Росреестрден барып сурап келбейсиңби? Ушундай кызыктуу жер алганы, эч болсо участок алганы кызыккан адамдар бар. Көчүп келебиз деп атат, эч болсо участок алып коюп. Бирок айылдын ичинде бош турган участок. Эмне үчүн азыр участок жөнүндө сүйлөп атам? Чалуулардын ичинде участок эч болсо алайын деген адамдар көп чыгып атат. Участок алайын деген адамдар көп чыгып атат. Ошон үчүн ошолор үчүн ушул видеону арнап жатам, тартып.
Участканы барып билип келдим. Буюрса 2-3 күн бер деди мага. Мен барып өкмөт менен өдөңкү өкмөт, райондун өкмөттөр менен сүйлөшүп, жерди кандай мыйзам менен өкмөттүн бюджетине сатсак болот, ошол акча түшсө өкмөттүн эмесине түшөт да. Бирок без коммерческих каких-то структур, коммерческих структур деген билесиздер да, ар кандай фирма, компания дегендер, алар жок. Жөн эле ушул айыл өкмөт эле сатып берет, ошондо баалар көтөрүлбөйт да. Ошондо бир эме кадастровый стоимость деген бар Россияда, кадастровая стоимость. Бирок кадастровая стоимость ал өкмөт эле сунуштаган баа болот. Албетте ал баа өтө кымбат болот. Бирок ал бүгүнкү азыркы эме менен, баа менен салыштырганда башкача болот. То есть базардын баасы бир, өкмөттүн баасы башка болот. Ошондо дагы өкмөттүн баасында сатылбайт ал үйлөр. Албетте бүгүнкү базардын баасы менен сатылат. Мисалы келтирип, айылда 30 миңден участка алса болсо, ошол 30 миң тегерегинде сатылат. Бирок аны дагы сиздер өкмөткө кадимкидей карта менен барып, арыз таштап төлөп алсаңыздар болот, буюрса. Бирок алга чейин дагы 1-2-3 күн күтүп турайлы. Мен өкмөт менен 3 күн бер деген, 2-3 күн. Мен 2 күн эле өтүп туруп эле барам жанына. Билип келдиңби, жокпу? Бирок карасам выходной болуп калат экен. Ошон үчүн ал 3 күн деп коюптур. Понедельник күнү барып келет. Кандай аяктан эмеден кандай маалымат алып келишини билбейм. Алып келген маалыматыны сразу жарыя кылып чыгарам. Анан комментарияны эмне өчүрүп койдум? Комментарияны өчүрүп койгон себебин айттым, бирок дагы айталап кетейин. Баягындай сөздөр көп болуп атат да. Бул биздин кыргыздардын жери, мурунтан биздин аталарыбыздан калган жери. Биз барышыбыз керек, ээлешибиз керек, биз аякта көбөйүшүбүз керек. Ушундай сөздөр орустарга Google перевод кылат да, аякта перевод кыл деп. Кандайдыр бир баскынчылардын сөзүдөй угулат экен да. Ошондуктан андай сөздөрдү комментарияда такыр эле өчүрүп койдум, жазбасын деп. Бул жакшы айтканыңар, бирок аларга бастырып алат экен, бизди бастырат экен, биздин жерлерди тартып алат экен деп сразу туура эмес түшүнүп алат экен бияктын тургундары. Ошондуктан өчүрүп койдум. Ойлонуп, ойлонбой эле жазгандар да бар экен. Башка андан да мындай экстремисттик темаларга жакыныраак деп айтсам болот. Так билбейм, аны өзүнүн специалисттери бар. Алар мисалы арыз жазып берсе, ушул айылдын тургундары, специалисттер аны акырындай угуп туруп, которуп, анан ошол бир чечимге келишет. Ошондуктан андай нерсе бизге кереги жок. Мен комментарияны өчүрүп койдум, жөн эле жакса видео лайкты басып эле койгула, ошол жетет. Буюрса жер дагы чыгып калышы мүмкүн өкмөттөн уже напрямую, эч кандай баягы аффилированный компания, ортомчу бир эмелер. Анан жердин статусу сразу айтып кетейин. Мен только ИЖСти айттым. ИЖС деген индивидуальное жилищное строительство деген именно ошол үй салып, фундамент куюп, капитальное строительство курса болот да. Капитальное, не временная конструкция. Убактынчалык конструкция эмес, а толук кандуу баягы имарат, бетонный фундаменттар менен салынган имарат, үй салына турган жер. Кадимкидей жер для постройки капитального строения. Ошол жерлерди мен тактап бериңиз дедим. Минимальный границалары 30дан баштап 50 сотикке чейин кылып берсеңиздер жер кенен жакшы болмок деп сурандым. Анткени для ведения личного подсобного хозяйства 15-20 сотик кичинекей эле болуп калат экен деп айттым. Элдер ошол, именно ошол максатта жерди алып бир мезгилде үйлөрдү кура баштаса, анан сарайларын курганга жерлери тар болуп калып, жетишпей калат. Ошондуктан ошол параметрлерди дагы сурап келиңиз деп айттым. Достор, билбейм силерге жагабы бул, жакпайт.
бирок сурагандар бар, ошолорго ушул видеону тартып айтып коеюн деп чыгардым. Дагы айтып кете турган сөздөр бар эле, унутуп калдым. Мейли, эми аны эмки видеодо чыгарып коем. Кубаныч деген Новосибирскиден тууганыбыз келген эле. Уже унутуп да калдым качан келгенин. Бирок кече биздин Алтайский крайдын борбору Барнаулга барып, бияктан сатып алган үйдү ээси Барнаулда жашайт. Барнаулдагы многофункциональный центр МФЦ деп коет, Кыргызстанда ЦОН деп коет. Ошол бияктан МФЦ бар. МФЦни барып жолугушуп, келишим түзүп, жеке менчик мүлккө ээ болду. Аны куттуктап койсоңуздар болот. Новосибирскиде жашайт. Кубаныч бир тууганыбыз, биздин Кыргызстан жараны жана мекендешибиз. Вот. Азыр дагы бүгүн районго кетти. Бүгүн так бүтсүн, келишим түзүлүп, акчасы берилгенден кийин андагы тартып, видео тартып, тасма чыгарып, кандай үй сатылды, кандай үйлөргө ээ болду биздин мекендештерибиз, ошондо тартып чыгарам буюрсам. Үйлөрдүн эмнеге тартпай атасың дегендерге дагы бир жолу кайталап кетейин. Үйлөрдүн тартпаган себеби ээлери ар жакта жүрөт. Кээ бирки ээлери отказ кылып коюп атат. Момундай биздин шүмшүктөр деп койсом болот. Тарынбаңыздар эми. Бирок силерге тарынган адамдар биякта силерди күтүп турат. Албетте силер бул айылга келесиздер. Бул айылда ошол үйдү алып койдуңар да, баасын кошуп үстүнө. Мындай кылганга жакшы эмес деп ойлойм. Ал адамдар силерди чыдамсыздык менен күтүп турат, бетине бир карайын деп. Мейли, ал бул өзүнчө бир маселе. Жакшы болуп кетет, ал адамдар дагы насип кылган үйүнү алып алат буюрса. Кыскасы, ээлери жок болуп атат, анан менин дагы мүмкүнчүлүгүм жок болуп атат. Ошол эле. Анан жакын ортодогу айылдар, айыл өкмөттөрдө үйлөрдү караштыргандарга дагы башка бир азыр видео тартып чыгарып коем. Ал өзүнчө башка тема. Саламатта болуңуздар. Баарына салам, мекендештер. Россиянын ичинде жүргөн, башка чет мамлекеттерде жүргөн, бүгүн Америкадан дагы чалышты. Мен үчүн бир кандай кызыктуу болду. Америкадан туруп мага чалганлары. Америкада эле жакшы болуп атпайбы, баары жакшы иштешип атат, Кудайга шүгүр. Бирок Россияга тартканын мейли, молодец. Эми колунда бар адам экен. Бизге да насип кылып калар Америкага барышыбыз. Кудай буйруса, ал жака да барып келебиз. Балким ал жакта дагы бош жерлер болуп калса, мен албетте ал жерлерди кыргыздарга келгиле деп сунуштайм. Мейли, ал эми бул тамаша. Насип кылса барабыз ал жака дагы. Бирок биякта биз мал чарбачылыкка келгенбиз. Ошол мал чарбачылыкты уланта берелик. Анан баягы комментарий боюнча мекендештерим, тарынбаңыздар. Албетте мурун тарыхта калган кыргыздар биякта жашаган, тарыхта бар бул нерсе. Бирок азыр ал тема бизге керек эмес. Биз тарых менен бүгүнкү жашообузду салыштырсак, абдан башкача биз абалда турабыз. Биринчи келейик могу жерге, акырын жашайлык, унчукпай. Ал биздин тарыхты эч ким бизден тартып алган жок. Баары билет, биздин ата бабаларыбыз могу жерде жашап жүргөн. Аны тарыхта дагы эле жазып турат. Эч ким өчүргөн эмес. Баягында биз келелик алга Кыргызстан деген сөздөрдү перевод Google туура эмес которуп коюп атат да. Туура эмес которуп коюп атат. Балким туура которсо дагы бияктын тургундары өзүнчө бир кандайдыр бир агрессивдүү түрүндө өзүнө кабыл алып атат да. Түшүнүгү боюнча, өзүнүн түшүнүгүнүн деңгээлине жараша түшүнүп жатат. Эми айылда ким жашайт билесиздер? Көбүнчө окууну 9 классты бүтүргөндөр же жакшы бир шаарга барбай эле, мына айылдын ичинде эле чыкпай туруп, маалыматы жок адамдар да, көбүнчө маалыматы жок. Анан баягы акылына жараша эме деп коет го, түшүнөт депчи. Жакшы сөз айтсаң акылына жараша түшүнөт. Ошол жаман түшүнгөндөр акылына жараша түшүнөт. Ошондуктан мекендештер, мен сиздерди түшүнүп турам.
аябай сонун нерселерди жазып атасыңар, бирок аны бияктын тургундары туура эмес түшүнүп алып жатат. Уже мага ошондой бир аз кандай десем түшүндүрүү жолугуштар болду өзүмдүн администрация менен эме менен. Бирок алар жакшы конфликт эмес, конфликт кылган жок, эч кандай, просто түшүндүрүүлөр болду мага. Жөн эле түшүндүрүүлөр. Албетте полиция келген, полиция менен биз жолугуп сүйлөшүп, азыркыга чейин маектешип турабыз. Ал мени колдоп атат, мен түшүндүм, видеолорун көрдүм, аябай жакшы эме кылыпсың деп участковый биздин адамыбыз айтты ушундай да. Келсин кайтып бул жерди карабайсыңбы? Айыл канча адам жашаган болчу, баары кетип калды. Келгиле, келсин, бирок мыйзам чегинде, эч кандай эмелерди бузбай, жакшы жашагыла деп эме кылып кетти. Анан баягы комментариялар боюнча түшүндүрүү эмелерди айтып кетти. Же өчүрүп койгун, же контроль кылгын комментарияларды. Мага ушундай эмелер түшүп атат деп обращениялар, арыз эмес, арыз түшсө бул өтө чоң маселе болот. Ошондуктан достор, мен ушу сиздерге жардам берем деп, жакшылык кылам деп видеолорду тартып чыгарсам, мага ушундай зыяны тийбей турган комментарияларды жазгылачы, жазсаңыздар. Же мени өчүрүп эле койгонум жакшы, просто лайк басып койгула туугандар. Мен сиздерден ыраазы болом. Ошондуктан достор, жакшы жашайлыкчы. Бирөөгө азап бербей, бирөөлөр менен эч кандай эмелерди талашпай, тарыхты талашпай. Буюрса биякта дагы 100 жыл жашайбыз. Кудайым бизге ошо канча жашоо берсе, ошону жашайбыз. Биздин балдарыбыз, неберелерибиз жашап калышы мүмкүн. Бирок эң маанилүү максат баягы колунда жок адамдар, ушул 10 жылдап жүргөндөр, жери жок. Мен ошолорго эле сунуштагам буну. Мейли эми кандай болсо дагы, ошончо адамдар көп экен, келем дегендер. Бул айылга батпай калып атабыз, буюрса кошуна айылдарга отдельно видео тартам, азыр чыгарам. Бирок ал жөнүндө только маалымат чыгарам. Өзүнү айылды тартпайм. Анткени мага мүмкүнчүлүк жок болуп атат, убакыт болуп атат. Убакыт жетпей жатат. Ошол убакытты табып, үйлөрдү барып чалып алдын ала видео тасмага чыгарам буюрса. Саламатта болуңуздар достор. Дагы сүйлөшөбүз. Дагы чыгарам видео.